Жашоомдогу грузин хинкалиси менен хачапурисин эң биринчи жолу Сеулдан жеп көрдүм. Сеулда Донгдэмун деген районунда өзбек, монгол, орус ресторандарынын арасында жаңы грузин рестораны ачылып, биз дагы барып таам татып көрөлүк дедик. Интерьер дизайнын жакшы жасашыптыр, кечинде барсак эл көп экен. Биз уйдун эти менен 4 хинкали, классика хачапури жана чахохбили деген тамагын заказ кылдык. Тамакты 10-15 мүнөттүн ичинде аябай сылык сүйлөгөн официанттар алып келип беришип, хачапурибиздин ичин аралаштырганча, хачапури тамагы кантип пайда болгондугу жөнүндө легендасын айтып беришти. Жжёный рыбаков, они решили сделать такое вот блюдо. Это лодочка, сыр, это у нас море. Вы думаете, что желток означает? Это обозначает солнце. Тамактары дамдуу болду. Хинкалиси биздин мантыга окшош экен, жөн гана формасы башка жана ичи шорполуу жана мурч көп кошулуптур. Чынын айтсам, биздин бюджетибизге бул ресторан кичине кымбатыраак болуп калат экен, бирок бир жолу барып жеп көрсө болот. Ошентип, биздин курсагыбыз жакшы тойбой калып, өзбектердин тандыр самсасынан алып жедик дагы, кыргыздардын карго офисине барып, шоро алып иштик.